Салам достар. Бұл чыгарылышта сіздерге Алматинка Объездной көчелерінің кесілішіндегі скутер, мопед, велосипед аралашу сіздерге керектүү сурооңуздар боюнча азыр тартканы келдик. Биз азыркы учурда Алматинка Объездной көчелерінің кесилишинде турабыз. Ушул жерден азыр сіздерге көрсөтөбүз. Адресин издегендер болсо, эгерде ушул жерден келип алам десеңиздер, ушул баарыңыздарга эле таанымал белгилүү болгон эле көчө, Объездной көчө. Бул сіздерге көрсөтүп турган көчө бул Алматинка. Бул көчө болсо Объездной көчөсү болот. Ушул Объездной көчөсүнөн биз бул тарапка жүргөндө велосипедтерди көрсөтмөкчүбүз азыр. Каналдан алыстабай туруңуздар. Сіздерге велосипед, мопед, скутер сурооңуздар боюнча азыр бааларын көрсөтмөкчүбүз. Бул тараптан бул көчө көрүнөт. Биз бул жактан азыр сиздерге көрсөтөбүз. Бул жакта да бар экен. Бардык жаш баладан чоң кишилерге чейинки велосипедтердин баарын көрсөңүздөр болот. Мына жерде да велосипед, коляски, кроват, манежи, скутки, электромобили баары бар. Ушул өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Кичинекей жаш балдарга чиналар дагы бар экен бул жерде. Жаш балдардын баарына ушул жерде көрсөңүздөр болот. Бул жерде качеля дагы бар экен. Детский качеля. Бул жерде скутер бар. Скутерлер бар экен бул жерде. Бул скутерлердин баасы 70 000 сом экен. Бул скутер жакшылап эске алып алыңыздар, 70 000 сом. Эми биз бул жактан азыр сиздерге маалыматтарды көрсөтөбүз. Меке булардын бааларын айтып кетпесизби? Бала канча? Булар 1200 Чекеден баары. 1000 сомдон бар. Бул российский. Бир жарым миң сомдон, Тетиги дөңгөлөк чоктон 1000 сомдон экен да, тетигилерчи? Тетик турганда 2,5-3 миң. Бул кичинекей жаш балдарга бул 3 миңден 3,5 миң сомго чейин экен. 3 миң 3,5 миң сомго чейин. Бул жакта жаш балдардын оюнчуктары да бар экен. Бул жерде велосипедтер бар экен. 20 миңге чейин. 20 миң сомго чейинки велосипедтер. Көрүңүздөр. Мелас фирмасынын экен. Бул дагы Мелас. Астында суюгунда Мелас деп жазылып турат. Урматтуу достор, бул велосипедтердин сиздерге ар бир велосипедтин бааларын сиздерге айтып бере албайбыз. Ошондуктан болгон баасы 10 миңден 20 миңге чейинки велосипедтер ушулардын баары. Анткени баарыны айтып бергенге сиздерге болбойт. Себеби бул жердин ээси сиздерге мүмкүнчүлүк берген жок. Биз ар биринин баасын айта албайбыз деп айтты. Ошондуктан болгону сиздерге кайсы велосипедтер бар, ошолорду гана көрсөтүп коебуз. Кандай велосипедтер бар экенин. Бул велосипед болсо Гилли деген, Гилли деп жазылып турат бул жерде. Гилли. Мына көрүп турасыздар. Бул жерде дагы эки окшош
Бұлар менімше 15 000 сомдың тегерегінде тұрады болуш керек. Бұл жерде дағы гүл. Ал бұл жерде болса Элетто деген жашыл түстегі велосипед бар екен. Скоростары оқшаш. Бұл жақта ұмытып жылдырып неметеді. Бұныңқы деле ошондой окшош эле экен. Бұл алдына жылдырсаң, бұл болса артқа жылдырат экен да. Тетектен дагы көрүп турсаңыздар болот. Скоростной бұл жерде дагы жашыл түстөгү Элетто деген. Бұл жерде дагы Skill Max фирмасындагы велосипед бар екен. Ушул Skill Max'тарды көбүнчөсү бираз мощныйраак деп айтышат. Качествосу жакшыраак. Лакин өзүңүздөр жакшы көргөндөр, билгендер бар, карап көрөсүздөр. Биз болгону бул жерде кайсы фирмалардын велосипеддери бар экенин көрсөтөбүз. Булар жаңы келген, баары китайский. Китайдын фирмасында. Китайдын кайсы бир фирмаларынан келет ушундай. Баары эле окшош, көрүп турасыздарбы? Бул жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 велосипед бир фирмадан окшош келиптир. Көрүңүздөрбү? Сумкалары дагы илинип турат. Galaxy деп. Бул дагы свежий келиптир. Свежий велосипедтерди издегендер болсо ушул жерден көрсөңүздөр болот. Астында кичинекей багажник да бар экен. Мен сиздерге көрсөткөн велосипедтердин баарынын скоросу бирдей окшош экен. Мына көрүңүздөр. Бул жагында дагы бар, сумкалары дагы бар. Алдындагы болсо тормозный дискалары дагы мондай как мотоцикл, мопед сыяктуу экен. Мына көрүнүк эле. Мына ушундай бул жакта дагы кичинекей балдарга дагы бар. Булар 5000ден 3000 сомдон 5000 сомго чейин экен бул велосипеддер. Алдына кичинекей багажник деп койсо болот. Жаш балдарга оюнчук игрушкаларын салып ойной турган. Булар дагы свежий келген, жаңы. Кытайдан привозный алып түшүп, бул жерде коюлуп турушат экен, жолдун боюнда. Бул жерде болсо сиздерге детский качельный колясканы көрсөтүп коелу. Издегендер, сурагандар көп болушу керек. Бирок бунун баасын айта албайбыз, канча турат экенин. Ушундай бар экен. Бул жакта дагы мындай качельналар бар. Детский велосипедтердин баары эле бар экен бул жакта. Тедакта болсо машиналар деле бар. Коляскалар. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта жаш балдарга коляскалар бар экен. Булар дагы сиздерге эскерте кетели. Жаңы келген, мына дөңгөлөктөрдүн дагы кичинекей көрүп коюңуздар. Мына ушундай биз кайтып баратабыз. Жолдун боюнда тургандарды сиздерге көрсөттүк. Бул жердин адресин эгер издеген болсоңуздар, биз сиздерге жана көрсөткөндөй Алматинка Объездная көчөсүндө ушундай чоң көрүнүп турат. Бул жерде баардык бирок кээ бирки жердеги магазиндер бизге тартканга уруксат бербеди, бирок биз башка жерден тартып ушундай сиздерге көрсөттүк. Бул жерде дагы жазылып турат, номерлери турат. Тете номерге чалып сурап көрсөңүздөр болот. Эмнени издеген болсоңуздар. Биз анда эмесе кайттык. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Каналга катталыңыздар. Биз дагы деле болсо сиздерге көп
нерселерди тартканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.